Айсултан Сейитовдун «Каш тасмасы» Азия Тынч океан кино сыйлыгынын мыкты тасма жана мыкты оператордук иш номинацияларына талапкер болду. Сыйлык тапшыруу аземи 7 айынын 3-үндө Австралиянын Gold Coast жээгинде өтөт. Аталган сыйлык 2007 жылы түзүлгөн. Ал Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү 70тен ашуун өлкөнүн жана аймактардын кино режиссерлорунун эмгегин чагылдырат. Жаш бирок ансыз да дүйнөгө таанымал казак режиссерунун тасмасы өткөн кылымдын 30-жылдарындагы массалык ачаарчылыкты баяндайт. Тасманын сюжети боюнча көр казуучу Исатай өз айылын сактап калуу үчүн жөнөйт. Учу кыйры жок талаада айлана коркунучтуу түшкө айланып, Исатайдын акылын мейкиндик менен ачаарчылык башкара баштайт. Белгилей кетсек, тасма буга чейин 25 Шанхай кинофестивалында мыкты режиссер номинациясында жеңүүчү болгон. Ал Казакстандын киносынчылар ассоциациясынын 4 номинациясында: мыкты дебют, экинчи пландагы мыкты актриса, мыкты музыка жана мыкты фоторежиссер деген башка тасмалардан алдыга озуп чыккан.